İslam şariatında ittин маселесине караңыз. Ит эгерде кайсы бир нерсени тиштеп алса, анын шилекейи ошо бир буюмга тийип калган болсо, ал буюм нажасат болуп калат. Эгер кийимиңизге тийген болсо, аны менен намаз окусаңыз болбой калат. Себеби нажас. Кээ бир уламалардын айтымына караганда 7 жолу жууш керек дейт. Кээ бирлердин айтымына караганда калган нажастар сыяктуу эле 3 жолу жуулат. 3 жолу жуу дегендин мааниси 3 жолу сыгылыш керек. Бир жуудуңуз таза суу менен, сыктыңыз. Экинчиде дагы ошо жууп жаткан идишиңизди, ошо тазикти тазалап туруп, суу менен жуу берип туруп, анан таза сууну куюп, кайра дагы бир сыктыңыз, ушинтип 3 жолу сыгыш керек. Нажас да иттин шилекейи. Бирок эгерде үйрөтүлгөн ит болсо, үйрөтүлгөн ит деген кайсыл? Сиз аны жөнөтсөңүз ууга, ал барат да басып калат, тиштейт, бирок жеп салбайт. Ал кожоюну үчүн кармады, өзү үчүн эмес да, үйрөтүлгөн ит. Ошол үйрөтүлгөн итти мисалы коёнго салдыңыз. Барып туруп аны кармады, тиштеди. Шилекей, кан анын этине аралашып кетти. Анан сизге кармап алып келди, же барып ошону алдыңыз. Шариат эмне дейт? Эми ал этти жесең боло берет, эми адал дейт да. Негизинен шилекейи арам болчу. Эмнеге адал болуп калып атат? Себеби уламалар айтат, анткени бул падышасыны танып, падышасыга моюнсунууну үйрөндү дейт. Өзүнүн кожоюну болгон адамга баш ийип калды, өзү билгенди кылган жок алчы. Ошо буйруктун негизине барып, буйруктун негизинде иш кылган үчүн иттин даражасы көтөрүлүп, шилекейи нажасаттыктан чыгып кетти дейт да. Падышаны таныгандыктанчы. Падышаны тааный турган болсок, Алланы танып, Аллага моюнсунсак, биздин дүйнө ахиретте урмат тутган Аллах даражабызды көтөрөт. Анын себебинен биз кордонуп калбайбыз, Аллага моюнсунсак. Аялга моюнсунсаңыз кор болосуз. Дүйнөгө моюнсунсаңыз кор болосуз. Напсиңизге, шайтанга моюнсунсаңыз кор болосуз. Бирок Аллахка моюнсунууну үйрөнө турган болсок, күнүбүз дагы, түнүбүз дагы Аллага моюнсунуунун негизинде өтсө, анда дүйнөдө дагы өлүм учур, кабыр, түбөлүккө урмат тутулган сый урмат, иззаттын үстүндө сиз менен биз жашайбыз. Чыныгы кадыр барктуулукка жетебиз ошондо. Ошондон Аллага, падышага моюнсунуш керек экенбиз да.